Аллах Таала аял менен эркекти өз-өзүнчө өзгөчөлүк менен жаратып, алардын коомдогу ордундагы өздөрүнүн деңгээлине жараша негиздеген. Ал эми Кыргызстандын мыйзамында аял менен эркек бирдей укукта десе, исламда аялдын даражасы өйдө деп белгиленет. Деги эле учурда ислам дининде же болбосо шариятта аялдын укугу корголуп жатабы же кордолуп жатабы? Деги эле исламдагы аялдын орду кандай? Мына ушул суроолорго бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүгө келген конокторду студиябызга чакырып маекти баштайлы. Ал үчүн Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүсара Рыскулова, ошондой эле жактоочу Ныргыз Рахманкул бүгүн биздин студиябызда. Бүсара эже, алгач сизге кайрылгым келип атат. Чындыгында кыргыз коомчулугунда өзгөчө зордук, зомбулукка кабылган аялдар көбүнчө сизге кайрылат эмеспи? Эми аны баарыбыз эле аныктап билип калдык десек болот. Анан айтсаңыз, бир жылдары мен билем ушул бир 2 жыл мурунга ушул келгениңизде барган сайын аял затынын кордолгону көбөйүп баратат, ушул мени өкүндүрүп атат деп бир эфирибизге келип бергениңиз эсимде. Анан эми андан бери бир топ убакыт өттү. Бирок учурда кандай болууда? Аял затынын баягы ошондой кордолгондор саны азайып атабы же көбөйүп атабы? Сизге кайрылгандардын саны азайса экен деп тилейли, бирок кандай болуп атат? Мен жолдошум Раматтылык. Неберелерим кээ бирде телевизордон чыгып, силер чакырып калсаңар, анан ой апам телевизордон же радиодон сүйлөп ататса, апаңа зордук зомбулуктан башка эмнени айтмак эле деп тамашалап калчу. Эми ишибиз ошондой болгон, биз ошо боюнча бизге кайрылгандан кийин эми Кыргызстан боюнча изилдөөдө эле жүрүп атат. Жалаң эле биз иштеген жокпуз, башка уюмдардагы иштеп атат, мамлекет аракет кылып атат. Дин багытта тиги иштеген адамдар деле. Бирок менин баамда ушул кордолгон кыз келиндер көбөйүп атат. Мисалы ошол биз чалып баягы эфирге чакырып калганыбызда эле дагы бир каарманым менен мен сотто жүрөм, мен бул жакта жүрөм деп эле колуңуз бошобой калат. Анан ушул сизге кайрылган баягы кордолгон же болбосо укугу тепселенген айымдардын абалы көбүнчө кандай багытка чечилип атат, кандай жыйынтык чыгып атат? Эми күнүнө бизге бүт мындай республиканын ар кандай аймагынан кайрылышат. Психологторго, юрист, адвокаттарга кайрылат. Мен өзүм психолог болгону менен эми убактым тар, консультацияга чанда кабыл алып калдым. Көбүнчө укук коргоочу катары жанагы соттук процесске доверенность эме жазып берет. Ошо менен мына бир айда бир 5-6 эме уголовный иш боюнча иштерим болот да. Тилекке каршы жакшы жагына чечилгендер болуп, чечилбей калгандар бар. Көбүнчө чечилет да. Динде аялза учурдагы динде дейли, мисалы дин эмес, балким динди карманган адамдар деп айталычы. Айрым бир адамдар дейли, баардыгын шек келтирбей кордоп койгон учурлар болот деп айтат да. Кайрылабы сизге? Кайрылат. Ислам дини деги эле аял затынын учурда укугун коргоп атабы же кордоп атабы сиздин көз карашыңызда? Эми дин кайрылат, ошо диндеги мына былтыр эле бир мындай өлүмгө алып барды деген процесс болду. Октябрь эмесинде сотундан тиги шаардык сотто болду. Ошондо жигит ошо өзүнүн жубайын мындай элге чыккан прецедентный случай болгондо, анан ошондо ал мынтип айткан эме жактоочусу бул 5 мал намаз окуп атат, бул спортсмен, бул элге кайрымдуулук жасап атат дейт. Үй бүлөсүнө жанагындай аябай катаал мамиле жасап, чыдай албай өзүн асынып алган дейт. Бирок аялына катаал мамиле жасаган да. Бирок мындай караганда балким өлтүрүп деле койгон. Бирок мындай аны тастыктаганга асынып өлгөн. Жанагындай зордук зомбулукка чыдабай. Анан мен айттым, кечирип койгула дедим. Эми тиги келме оозумда 5 мал намаз окугандын баары эле жанагындай эмне катаал бир мамилеге барбаса жакшы болот эле. Мына Сирияда 5 мал эмес, эртеден кечке чейин окуган деле тиги эмелер бар, бири-бирин кырып эмне болуп атышат да. Кеп анда эмес, ошо динде эмес, динди кандай кабыл алууда болуш керек дейм да. Ар бир адамдын өзүнүн ички сезиминде болуш керек. Жакшы, келиңиз Ныргызчы, сизге суроо заталы. Деги эле Кыргызстандын мыйзамында аял менен эркек баягы тең укуктуу деп айтабыз го. Бирок аял затынын укуктары жөнүндө айтып өтүңүзчү, кайсы беренеде, канчанчы бөлүмүндө кабыл алынган?
баягы мыйзамда да карап келгенде аял киши менен эркек кишинин укугу бирдей каралган. Анан мисал үчүн мисалга алып келгенде ушул даражасы бийиктигине карабастан көпчүлүк учурда аял кишилер абдан баягы кордолуп келген учурлар көп да. Анан мисалга алсак мен мага ар кандай окуялар ар кандай темада кайрылгандар болгон да. Мисал үчүн баягы өзүнүн энесин даже зордуктагандар болгон, бир тууган карындашына кол салгандар болгон, мисал үчүнчү. Бирок алар ушул сыяктуу да. кармамаган. Анан динди кармаган баягы бардыгы эмес, туура баягы кээ бир арасында динди кармап деле бирок аялын кордоп ушундай бир кордуктарды көрсөтүп келгендер болгон да. Анан мындай окуя абдан көп. Эмнегедир жабыркаганына карабастан баягы чыдап деле жашай бергендер бар да. Анан мен айтат элем ошолоргачы бир охрана ордер деген бар. Ошону колдонуп коюшса депчи. Анан буну эмнегедир колдонушпайт. Билбейм эмне үчүн. Балким бир кандайдыр ушул боюнча бир түшүнүктөр аздыр же билишпейби билбейм. Бирок мен ушу айтат элем да, ошо охрана ордерди колдонушса депчи. Мисалы алганда аял кишилер охрана ордер деп бул көпчүлүк учурда ички иштер башкармачылыктарда болот да, родаларда болот. Анан бул илгери деле бар болчу охрана ордер, бирок эмнегедир буну көпчүлүгү колдонбой келген. Анан жанагындай жабыркаган көпчүлүгү баягы күйөөлөрүнөн ур токмок жегендер мисал үчүн кайрылат. Охрана ордер деп, мисал үчүн аялына бирөө берилет, бирөө сотко кетет да. Анан мисал үчүн катуу эскертилет күйөөсүнөчү. Бул абдан эме тараптанчы. Анан эгер экинчи жолу ошондой дагы кайталана турган болсо, анда уже соттон каралат да, анын ишичи. Прямой уже соттон каралат. Бул процесс жакшы процесс, негизи охрана ордерди колдонуучу. Динди кармаган деле эми мындай случайлар менин да эме практикамда болгон. Мисал үчүн күйөөсү дагы намаз окуйт 5 убакыт, аялы деле намаз окуйт. Бирок 5 баланын баягы ата-энеси, атасы, то есть балдардын атасы энесине ар дайым баягы кордук көрсөтүп келген күндөр болгон да. Эми мындай көөлө учурда көөлө андай нерселер толуп тура, окуяларчы, түрлүү окуялар көп. Анан мен айта бербейм баягы, мисал үчүн именно динди, мисал мен деле динди ишенем, мен деле динди кармаймын. Бирок ушу дин жолунда динди кармап туруп деле ушундай балким ыйманы жетишсиз деп ойлойм, туура. Анан ошол себептен баягы балким ушул жолго барып атат го деп ойлойм да. Анан албетте динди жаман көрсөтүп коет да. Мен дагы мисал менен айтайын. Ушул динди кармагандар акыркы жылдары мына экөө тең эле аябай эле 7 баласы бар. 2 жыл болуп калды. Анан Меккеге жолдошу 7 жолубу, 8 жолу барыптыр, өзү 5 жолу барыптыр. Эми ушунчалык катаал мамиле жасап, мен муфтиятка кайрылгам. Баргам да. Качып эмне кыларын билбей, ушундай бир катаал мамиле. Ушул биздин аалымдар дагы жакшылап ошо дин жаатында айтканда ушундай такыр кандай чечишти анан? Чара көрүп беришти? Чара көрө алышкан жок, эмне кылат? Ал болсо ошол дагы эле эме ажырашты го, талак дейт, кайта кээ бирде бизде келишет, эме ачуу менен талак деп коюп туруп, анан мен дагы бир турмушка чыгышым керек, ал чыксам мен өлтүрөт деп туруп, ушуну талкуулаш керек да. Дин багытында жөн эле аябай көйгөй көп да, ушунда көйгөй көп. Бүгүнкү темага карата сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлүчү, андан кийин алдыдагы конокторду чакырып, дал ушул дин өкүлдөрүнөн дагы жооп алабыз. Исламда аял затынын укугун өйдө коюшат, бирок мусулмандар деле аял затынын укугун тепселеп жатышат деген сөздөр таралууда. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар экенин билиш үчүн азыр коомчулуктан ислам аял затынын укугун коргойбу же кордойбу деген суроонун негизинде сурамжылоо жүргүзүп, жооп алып көрөбүз. Ислам дининде аял затынын укугун эч убакта кордобойт, тескеринче коргойт деп ойлойм.
адамдардын билими өзү негизги билими аз болгондуктан ислам динине кирип бул аял затынын өзүнүн укуктарын толук билбей бул аял затынын укуктары тейленип калышып атат да. Эми азыркы Кыргызстанда биз динде бул толук келбей атат да, бүгүнкү Кыргызстандагы дин. Эгерде толук келе турган болсо, бул ыйман, дин бул ыйман да. Эгерде ыйман менен жашай турган болсок, анда Кыргызстанда аялдардын укугу да эч качан тебеленбейт. Себеби азыркы Европа стилине өтүп кетип аткандыктан азыр аялдардын укугу тебеленип калып атат. Эгерде биз эгерде ислам динин алып келип, эгерде динди түшүнө турган болсок, анда аялдардын укугу эч качан тебеленбейт деп ойлойм. Негизи ислам дини аялдын укугун коргойт. Азыркы адамдын көз карашы же болбосо азыркы өнүгүп аткан жана Европадагы таасир берип атпайбы? Азыркылар болсо билим деңгээли алсыз, мындай жакшы эмес. Ошондуктан кандай мамиле кылыш керек, аял затына кантип коргош керек өздөрү жада калса билбейт. Негизи ислам дининде аялды аябай коргогон ислам дини, себебинде анын акы маянасы, эгерде аял өзү иштесе, акы маянасы өзүнө жазылат, өзү каалаганда иштетет. Азыркы турмуштун абалына жараша ар кандай күтүлбөгөн нерселер болуп атат. Менин оюмча, ислам дини деген аял затынын укугун колдоп атат. Эмнеге дегенде, мисалы узун кийгиле деп атат, өзүңөрдүн жылаңач денеңерди көрсөтпөгүлө деп атат. Менин оюм ушу коргоп жатат деп ойлойм. Анткени бул эмне десем, баягы жаман кыздарга, эми азыркы жүргөн кыздарга пример берип атат да. Андай жакшы жүрүп, андай өзүн кармап дегендей. Менин оюм ушул, коргоп жатат дейм. Менин оюмча, наоборот, укугун коргой атат болуш керек. Кордогондор деле бар да. Эми ушинтип таштап кеткендер деле бар деп атпайбы. Кордоп ушинтип даватка кетип аялдарын карабагандар деле бар, мындай жанагыдай жемелерден коргогондору деле бар болуп атпайбы. Мухаммед пайгамбарыбыз аял затын сыйлаган. Мен айтат элем, азыркы кезде таза ислам дини аял затынын укугун коргойт деп. Азыркы кезде коргоп атабы? Азыркы кезде эми айтыш кыйын. Коргогону бар, коргобой, кордоп жатканы да бар. Мисалы кээ бирки үй бүлөлөр деле мисалы намаз окуганда күйөөлөр берилип кетип, жанагындай 1 жылга мисалы даватка кетип калып атпайбы, өзүнүн үй бүлөсүн таштап коюпчу, багылбай. Ошого карата мисалы өзүнүн үй бүлөсү деле, балдары деле мисалы эме атасы жок өсүп калышы мүмкүн. Менин оюмча тескерисинче, бул аял заттын азыркы учурда укуктарын көтөрмөлөп жатат. Азыр деле мисалы интернет баракчалардан эле карап көрсөңүздөр, көбүнчө адамдар ошо энени сыйлаш керек же болбосо аялды сыйлаш керек деген мындай какой-то цитаталар пайда болуп атат да. Мурун мындай нерселер чанда болчу. Маекке аралаштыралы, ал үчүн Расул Акрам институтунун ага окутуучусу Бакыт Усманов, ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Жумагүл Төлөкова бүгүн биздин студиябызда. Келиңиздер. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө деги исламдагы аял затынын орду алардын укугу жөнүндө талкуулап жатабыз. Анан сизге маданияттын бир мыкты кызматкери, маданият чөйрөсүндөгү инсан катары суроо атайын. Деги өзүңүздүн көз карашыңызда исламда аял затынын орду кандай болуп атат? Учурда сиздин көз карашыңызда укуктары кандай болуп атат? Маданият кызматкерлери баягы элдин алдында жүргөндөн кийин тиги бизге баардык жагынан көрүнүп турат да. Биз элдин күзгүсү болушубуз керек дегендей. Күзгү кандай таза болсо, өңүңдү жакшы көрө аласың деген сыяктуу эле. Ушул менин өзүмдүн маданият кызматкери болсом дагы, мындай дин чөйрөсүнө жакшы, мындай оюм пикирим жакшы. Өзүм да жакынмын, көп угам. Азыр аялдарга дин жагынан жакшы укуктары корголуп атат деп ойлойм. Анткени мисалы коом эмнеси менен тазарат? Коом аял таза болсо, аял затынан таза болсо, коом таза болот деп ойлойм да. Исламда деги эле аялдын укугу эркекке салыштырмалуу кандай?
Алла Таала Кур'ан-ы Кәрим мындай деген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Роббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар. О пенделерим, биринчи бул жер бетиндеги жакшылыкты, жер бетиндеги бактылуулукту сурагыла. Андан кийин ахиреттин бактылуулугун деп. Демек адам баласы аял киши болобу, эркек киши болобу, биринчи бул дүйнөдөгү бактылуулукту көрүш керек. Анан ахирет, андан кийин ахирет ошого жараша болот. Кур'ан-ы Кәримде 114 сүрө бар, 300 барактан турган. Эркектер деген сүрө жок. Бирок аялдар деген сүрө бар. Демек бул тетиги жакка түртүлгөн жок. Экинчи сорт, же үчүнчү сорт депчи. Бул жерде ниса, аялдар деген атайын сүрө бар. Ушунчалык чоң бааланган, жашоонун башталышы дагы аял кишилер менен башталган. Анткени атабыз Адам алейхиссалам жаралганда дагы жанына ова деп коебуз го. Негизи арабча хава. Хава деген сөз жыланды дагы өзүнө арбап алуучу деген сөз. Бул деген сөз аял өзүнүн илими менен, билими менен, тазалыгы менен, жүрүш турушу менен жана салт сана, бала тарбиясы, конок тозуп алып, кайра узатуунун баарын ордуна коюп койсо, ошол аял тимеле башкача болуп тура берет экен да. Күйөөсүн да тартат экен, бала чакасын да тартат экен, үй бүлөсүн дегеле ороп алат экен өзүнөчү, ичине камтып алат экен. Эгер биздин коомчулук мисалы ислам динин кабыл алган өлкө дейбиз, макул ошол эле ислам динин кабыл алган өлкө болсун, анда эмне себептен мисалы кыргыздын менталитетинде да аялды өзүнчө сылык сыпа мамиле кылган дейбиз, анда эмнеге биздин аялдар кордолуп жатат? Чыныгы эркек сүйлөгөн сөзү бекем чын сүйлөсө, аманатка кыянат кылбаса, мына даана чыныгы эркек ушул дейт. Ошондой эркектерибиз көп болсо, Кудай буйрса эч качан аялдарыбыз корбойт. Жакшы, келиңиз. Бардык эле эркектер жанагындай тиги эме мындай жоокер болуп, анан кийин жана турмушка жооп берип, камсыздап эметип алган жок. Ошон үчүн кээ бир аялдар, кээ бир эмес көпчүлүк аялдар аргасыздан чаар сумканы көтөрүп эме безип Россияда тияк биякта жүрөт. Чындыгында көп суроолор бар, азыр катар менен кыска жооп берүүгө аракет кылыңыз, укуктар боюнча. Алгач эле аял затынын жар тандоо укугу кандай? Негизи эле тең менен деп атпайбы? Алла Таала өзү Кур'ан-ы Кәримде деле, пайгамбар хадистерде да баарын так даана келтирген. Шариятыбызда куф деп коет, куф теңдештик. Аялдын көңүлү менен, ою менен сөзсүз түрдө ата-энеси эсептеши керек. Мисалы, көрүнүшү жакканы менен сүйлөгөнү, баскан турганы, мамилеси жакпай калышы мүмкүн. Ар бир адамдын ар башка кыялы бар. WhatsApp'та суроо жооптор келип турат да. Толтур экен. Ага нике кыйганда биз бир эле жолдошуна кыябыз да никени. Кайнатасы, кайненеси, кайнежелери, тайежелери баары киришип алат да мунун үстүнөн. Анан байкуш аял эмне болот? Тытылып кетет да, психология жагынан запкы жегенден кийин алгачкы 4 айында баланын жаралышынан да доо кетет экен. Ушул учурда укугу тепселенип калат. Тепселенет. Ошондуктан нике кыйганда өзүнүн күйөөсү гана кожоюн болуш керек бул жерде. Экинчи суроо сизге. Жакшы болот. Кесип тандоо укугу кандай? Кесип тандоо аялдын баягы өзү кылган иш оор эмес. Баягы эгерде ал кесипти сүйгөн болсо дейт го. Мисалы бут кийим жамап отурганда аяк оор иш мисалы. Кийим тиккенде оор. Бирок ошону эгерде сүйгөн адам болсо жеңил болот. Ошондуктан ар бир аял өзүнүн ылайыктуу жаккан кесип болсо, муну аткарса эмне болбосун? Болот, сон болот. Эми билим алууга келейин. Билим алуу укугу кандай? Мисалы айрым учурда айтып калышат, жаш эле кыздарды медресеге окутуп коюп атасыңар, алардын билими келечекте мындай жакшы нерсеге жетпей калышат деген бир ой пикирлерди айтып калат. Билим алуу укугу. Өзүнүн ар бир улут өзүнүн эне тилин, тарыхын мыкты өздөштүрмөйүнчө өзгө тилди эч качан үйрөнө албайт. Колдон келсе мектепке чейин эне өзү чоңойтсо, андан кийин барып келе турган болсо, Кудай буйрса, ата-энесинен өткөн дос, ата-энесинен өткөн сырдаш болбойт. Шариятыбызда ошондой 7 жашка чейин мактап тарбияланат, анан эрезеге жеткичекти катуу кармап тарбияланат, эрезеге жетери менен болду сырдаш. Кыз бала болсо карындашыңыздай, эркек бала болсо бир тууган иниңиздей, кадимкидей чоң кишидей сырдашса, Кудай буйрса проблемалар болмок эмес. Жакшы, Нургызчы, келиңиз сизге суроо саталы. Дегеле аял затынын укугун ким коргош керек? Ар бир адам өзүнүн укугун так билсе, өзүнүн укугун өзү коргойт. Мен ойлойм, анын укугун бирөө коргойт деп же бирөөгө көз каранды эмес. Эркектин да укугу бар, аялдын да укугу бар. Бирок мыйзамда деле, динде деле аялдын укугу же то есть эркектин укугу деп өзүнчө көрсөтүлгөн эмес. Экөөнүн
тең укуктары бирдей көрсөтүлгөн. Дагы бир учурда аял кишинин укугу тепселенип келет экен. Мисалы үчүн динди кармаган эле үй бүлөдө бир мисал мага бир аял киши кайрылган да, аял 3 баласы менен. Хиджаб кийген, жолук салынган, күйөөсү дагы намаз окуган, ушундай динди кармаган семьялар экен. Анан кайрылып атат, мен 3 балам менен калдым. Мен эмне кылышым керек дейт. Жолдошум экинчи токол алышым керек эле. Экинчи аял алышым керек деп. Эми баягы бул вопрос көп эле келет атпайбы бул суроолор. Дейт дагы, анан кийин аялы макул болуп атат. Баягы макул болуш керек экен, дин боюнча деп баягы макулдугун берип атат. Дагы анан ал үйлөнгөн дагы биринчи аялын 3 баласы менен унутуп кеткен. Уже кийинки алган аялына көңүл буруп кеткен да. Анан бул мага кайрылып атат. Квартирада жашайм дейт. 3 балам менен үйдө калдым дейт. Мен эмне кылышым керек дейт. Мына бул учурда албетте аял кишинин укугу тепселенип атат. Анан баягы бул менин личный ой, жеке өзүмдүн оюм да. Үйлөнсө менин оюм бир майыпка же колу жок, же буту жок бирөө үйлөнсүн, анда экинчи аял кылып тура, ошол сооп болот. Динде деле ошондой каралган го дейм. Менин оюмча дейм да. Же бир жана сулуулугуна кызыгып, же фигурасына кызыгып, андай эмес деп ойлойм да. Бул менин жеке оюм, албетте. Баягы экинчи аял алуу деген эми азыр эмеде жок дачы. Бирок эгер ошондой эле алгысы келсе, анда сооп болот да. Анда ошентип алсын да. Тилекке каршы ушул билимге жетпей калгандар бар да, эрте турмушка берип коюп, же болбосо ала качып кетип, же болбосо жанагындай айткан, мен жана бир кошумча кылайын дегем. Азыр ушу бир эле мындай динде эмес молдоке деп коеюн. Ошол жалпы жонунан да ошол киши айткан, ушу телевидениеде эле бирөөлөр уккандар да, ойгокуй бузулуп кете электе эртерээк күйөөгө берип коюш керек. Жаш кезинде кыз. Жаш кезинде эле 13-14кө эртерээк Бишкекке келсе эле бузулуп. Да, тилекке каршы ошондой деле болот. Бирок мына сиз айтып атасыз, мына кыздар билим алыш керек. Билими жок болсо, укугун каяктан билет? Эгерде билим албаса, анан бир 13-14-үндө турмушка кетсе, бала басат да болду ошо бойдон. Ага жалаң эле мына динде жакшы экен, мына кожоюну эми тиги динди эмен никени күйөөсүн эле кыят экен. А бул жерде кайнежеси, кайненеси, кайнатасы, тууган туушканы бүт баары басып жатып калат. Эгерде жанагындай турмушта бир туура эмес эмелер болсо да. Анан айрымдар мисалы укук коргоочулар, же болбосо айрым аялдар, эми аял затынын көбүнө эле жакпаса керек бул темачы. Укугубуз тепселенип атат дейт. Сиздин көз карашыңыз кандай? Аял затынын укугу тепселенип калабы? Биринчи аял менен жашап атып эле үстүнгө экинчи аялды алып атса, биринчи аялга сөзсүз түрдө жагымсыз абалда каласың. Кудай тобо шүгүр дейли, ушу биринчи жубайыбыз менен эле кол кармашып түбөлүк жашайлычы. Мына башында деле, мына динде деле, шариатта деле мен мындай кичине түшүнүгүм бар да. Анан эркек затынын бул дүйнөдөгү ушул жашоодогу бүт өзүнө топтогон байлыктардын арасынан эң кымбат, эң жакшы, эң кымбат байлыгы бул аял тандоо деп айтылат го. Ансандай ушул аял тандоодо же болбосо жар тандоодо биз делечи, аял зат делечи, анан өтө маани берип турмушка чыгышыбыз керек да. Анан эгерде маани берилбей калса, туура эмес эле өңү түсүн көрүп алып, сулуулугуна суктанып эле алып алган болсок, эртең күнү эле ажырашып кеткендер көп болот атпайбы? Анан жанагынтип экинчи аял алат, үчүнчү аял алат, ошо менен жашоо бузулуп атпайбы? Анан бул жактан мен ойлогонум, ушул эки үй бүлөдө аял менен эркектин ортосундагы бир гана нерсе бар деп ойлойм да. Мен өзүм башыман өткөн айтам, алыска барбай эле коюн, үйдүн ичиндегини эле айтсам, бир эле нерсени тыйсаң, анда үй бүлөдө тынчтык болот, үй бүлөдө ынтымак болот деп ойлойм. Ал эмне? Бул аял кишинин биринчи орунда тили деп коет да. Анан биз жолдошум экөөбүз ушунча жашап бир өтө деле урушуп, аябай мындай эме колу тийип же ушундай болгон жок. Анан Кудайга шүгүр. Мал мүлк бөлүштүрүүдөгү аялдын укугу кандай? Эми салт санада бар да. Анан шариатта негизи аялдын мүлкү өзүнчө, баланыкы өзүнчө, улуу баласы, кичи баласы, кыздары бар өзүнчө кетет. Аялыңыздын мүлкүн сиз ээлеп иштете албайсыз. Мисалы аялыңызга айталы бир подарка кайнатаңыз берди, үй берди, мүлк берди.
барып туруп сен мага тийгенде мына үй мага карайт деп туруп алып туруп эле бирөөлөргө сатып бергенге акыбыз жок. Негизде шарият боюнча. Анткени анын атасы, агасы, же иниси, мындай айтканда кайнатаңыз, кайненеңиз, же болбосо кайнагаңыз, же кайнеңиз. Ушул эжеме подарка кылайын дедим эле, кийин каалаган балаңыздарга белек кылып коесуздар. Бизде кичине баягы белек берүү эки туугандын, эки адамдын ортосунда жакшы көрүү сезимди бекемдейт деп атпайбы, сый урматты. Ошол мааниде мисалы байлык келип калышы мүмкүн, ошого күйөөсү ээлик кыла албайт. А бирок биздин сал санаа боюнча эмне кылат? Турмуш кургандан кийин, ортодо табылгандан кийин нерселерге ортоктош болот. Ортоктош болот дагы, бири-бирине тапшырып коет дагы, тең ээ болуп, тең ишти алып кете берет. Жакшы. Кийинки иштөө укугу кандай? Иштөө тиричилиги эми шартка караш керек, бирок негизи аялды, бала чакасын багуу бул ар бир эркектин милдети. Кийинүү укугу кандай? Кийинүү эми жараштуу кийиниш керек. Анткени пайгамбар хадиси бар. Өзүм каалагандай кийине алам деп. Пайгамбар хадиси бар. Адам баласы бирөө келип сурайт. Жакшы бут кийим кийгенди, жакшы кийим кийгенди экинчи адам бир эле айтып койду. Бут кийимди өзүнчө айтат. Ушул бой көтөргөндүккө жатып калбайбы десе, пайгамбар айтат: "Ла, инналлаха джамилун юхиббул джамал." Алла Таала кооздуктун, сулуулуктун ээси, сулууланууну, кооздукту, сулуулукту жакшы көрөт. Ошондуктан ар бир адам өзүнө жарашыктуу, татынакай, уяттуу жерин жаап, тыкырайтып кийиниш керек. Анткени адамдын көркү чүпүрөк деп атпайбы? Бирок ошо чүпүрөктүн дагы көркүнө көрк кошо турган акылын, илимге кийинтиш керек. Анан Кудай буйрса калганы боло берет. Жанагындай мына тиги турмуш курганда мамлекеттик деңгээлде каттоосу жок болсо, никеле кыйып койсо, мен дагы айтайын, мен динге каршы эмесмин. Ажырашып кеткенде болуп атат, бизде ажырашуу аябай көп болуп атат. 2-3 баласы менен, 3-4 баласы менен көчөдө калгандар бар да, талак деп таштап кетип да. Ошондо Куранда жанагындай айтып атпайсыңарбы, подаркасын, өзүнүн берген эмесин, эчтекесин ала албай калган бар да. Үй мүлкүнүн баарында жанагындай 5 мал намаз окуп Меккеге барып келген жигиттер үй мүлкүнүн бүт баарын туугандарына жаздырып коет, даже мамлекеттик каттоодо болсо дагы. Анан кийин жанагындай өзүнүн напсисин тыя албай, дагы жакшы сулуу кыздарды көрүп экинчи, үчүнчүн алат дагы, тиги балдары биринчи аялына басмырлоо жасайт. 4 жагыңгы була, эгерде муга макул болбосоң кете бергин. Менде эчтеке жок, сотко берсең дагы мени тиги кессең да кан чыкпайт дегенде болуп калат да. Ошон үчүн мына динди да кабыл албай, ошо динден жанагы бир нерсени жулуп алып эле, динде 4 аялга чейин макул мындай болот экен деп эле, ошону алып алышып эле, анын кийин кайсы малды алат, кандай мүмкүнчүлүк болот, аларды карабайт, же законду карабайт, же динди карабайт, ушундайлар көп болуп атат. Талкуу кылып жаткан темабыздын негизине келген конокторго дагы коомчулуктан суроолор келген, анда жооп алалы. Кыргызстандагы аялдардын укугу исламдагы аялдардын укугунун талабына жооп береби? Исламда жана Кыргызстанда укугу бирдей эле деп айтсак болот. Ислам менен жашаса, ошол укук мененчи бактылуу жашайбы, же светтик жашоо менен жашаганда бактылуу жашайбы дейт. Менче албетте дин менен тарбияланып, дин менен өскөн жакшы деп ойлойм. Мамлекет конституция менен жашап аткандан кийин дин менен биздин мамлекеттин мыйзамдарын карама каршы койбош керек. Ар кимдин өзүнүн тандоосу болот, баалуулуктары болот. Ошон үчүн мына бизде мен кайта эле айтып атам, чаламолдо дин бузат деп туруп, дин берде мына тиги азыр суроолор болуп атты. Бул динде эмес, ошо динди кандай кабыл алган адамдарда болуп атат. Законду ошол биздин конституцияны кабыл алганда болуп атат дагы. Анан ошон үчүн момундай карама каршы болбош керек. Келиңиз Бакыт аке, сизге суроолор. Негизи туура айтып болот. Чаламолдо дин бузар, бир молдонун үйүндө 5 каманын башы чыгыптыр деген катуу макалдар бар. Ошон үчүн биз динди адам аркылуу тааныбайбыз. Жана жогоруда айткандай, китептен өткөн чоң кеңешчи жок деп айтып жүрөбүз ар кайсы жерде. Ошол китептен илим алуу, дүйнө таанымы таар болгондуктан ар кандай проблемаларга дуушар боло беребиз, түйшүктөргө. Эгерде аял күйөөсү ажырашып кете турган болсо, аял баласын бакпайм деп кетүүгө укугу барбы дейт? Шариатта мындай, бала өзү эшикке кирип чыгып, өзүнүн курсагын өзү тойгузганга чейин эне
укуктуу болот баланы караганга. Анткени бирок милдеттүү эмес, ата милдеттүү болот негизи. Анткени ал баланын келишине ошол ата себеп болуп атат да негизи. Бирок пайгамбар хадиси бар, кимде ким эне менен баланын ортосун ажырата турган болсо, кыямат күнү бейиш менен ал адамдын ортосун ажыратып коет деп. Демек, эне эч качан бала менен эненин ортосу ажырабаш керек. Кандай эне болсун ал. Керек болсо Кудайдын бетин аргысын, ооз алгыс сөз, адашып кетеби, бузулуп кетеби, башка болобу, ал болобу, бул болобу, мейли. Баягы ак караны ажыратып, бала чоңоюп өзүнүн наңды сындырып жеп, курсагым ачты, курсагым тойду деп, ошолорду ажыратып, ак караны ажыратып, турмушка өзүнүн арабасын өзү тартып кеткенге, мындай окат кылып элге аралап кеткенге жараганга чейин эч качан энеден ажырабаш керек. Жакшы, сизге кийинки суроо. Исламда аял эркекке баш ийиш керек дейт. Бирок бейиш эненин таман астында деп айтылат. Ошондо кимисинин даражасы өтөт дейт. Жок, туура. Негизи бул жерде бирин байлап койгон. Кайсы бир аял 5 маал намаз окуп, күйөөсүнүн ыраазылыгын тапса, сөзсүз түрдө ал бейишке кирет деп атпайбы? Демек, бул дүйнөдө эле бейиштей болуп калат. Мисалы, жолдошу кирип келгенде үйдүн тазалыгын желеп эле койбостон, идиштер убагында жуулуп, келген туугандары, төркүнү, кайын журту айырмасы жок, баарын бирдей тейлеп, бирдей тозуп алып, ушундай тейлей бере турган болсо, баягы анан бут кийимден бери мисалы щоткалап тазалап кое турган болсо, эркек киши бут кийимди чыгып кетип атып, же сыртка барып келип атып, өзүнчө ойлонот экен да. Ушул карачы, коноомду тейлеп атат, үйдүн тазалыгы, балдарымды чыкытып тарбиялап атат, мектептерди 5 менен окуп атат, таалим тарбиясы зыңкыйып турат деп, боору ачыгандан дагы жакшы көрүп жашап калат экен. Жакшы. Кийинки суроо сизге. Дават маселеси буга чейин да келип калды эле. Ошого улай суроо. Айрым эркектер даватка чыгып, үй бүлөсүн жана балдарын карабай кетишет. Мына ушул учурда сөзсүз түрдө аялынан уруксат алыш керек дейт. Эгерде аялы даватка чыкпайсың деп койсо, анын укугу барбы дейт. Негизи тиричиликтин себебинен дагы 6 айлап, 1 жылдап, 2 жылдап да кетип калып атпайбы? Ар кандай көйгөйдүн айынан. Негизи мурда китептерде тартыш болчу. Азыр муфтиятта атайын жоо иштелген. Үй бүлөсүнүн макулдугу, ата энесинин макулдугу, шариатта да ушундай, исламда 5 парыздын бири ажылык го. Ажылыкка барып келе турган болсоңуз, айталы 1 ай кетип атат самолет менен. Үй бүлөңүз бир ширеңкеге дагы муктаж болбош керек. Ошончол деңгээлде камсыздап коюп, анан кийин кетиш керек сапарга. Мына бул деле ошондой. Эгерде мейли даватка чыгабы, башка жака барабы, үй бүлөнү камсыздап коюп, тамак ашын белендеп коюп, анан өзүнүн бир туугандарына дагы ар кандай окуя болуп калышы мүмкүн да. Ошол убактарда коопсуздугун дагы карап тура турган бирөөнү кепилдик берип коюп, алып коюп кепилдигин. Анан сапар тартып келсе болот. Жогоруда эле Бүүс эреже айткандай келиндин маселеси жогоруда өзүңүз да айтып өттүңүз. Күйөөсүнө гана кызмат кылыш керек, ошо гана укугу бар. Кайын журтуна кызмат кылбайм дегенге укугу бар деп келиндикин айтып калат. Укугу барбы же жокпу? Негизи шариатта ушундай, туура. Күйөөсүнөн башкага кызмат кылууга милдет эмес, бирок көңүл деген маселе бар да. Көңүл. Баягы кайнатасын мисалы айтып коюп, атасы кайнатасы менен кайнасы турса, апа, көк чай ичесизби же баягы баткенче айтканда памил чай ичесизби деп койсо, баягы аябай сүйүнүп калат экен да, алтыным деп. Анан биз кыздарга да сабак беребиз. Дайыма кеңеш беребиз. 2-3 балалы болгончо унутпай кызмат кыла бергиле. 2-3 балалы болгондон кийин кайненең деле өзү деле айтат. Балам, баарын билип калдың, эшик-эликтин баарын таанып калдың. Мындан кийин кой айнанайым, бизден сурабай өзүң. Эгерде баардыгын ордордун менен сыйлап билип калса, айтат айнанайым балам, өзүң тейлей бер деп. Эмне кылат? Небереси да көзүнө жакшы көрүнүп калат экен. Эгерде келиндей болуп кызмат кылбай, жакшы тейлебей, кабагын салып, үңүрөп чүңүрөй берсе, андан төрөлгөн балдары да жек көрүнүп калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө ата энелердин батасы менен өсөбүз. Экинчиден өзү деле эртең 20 жыл айланбай кайра эле кайната кайнына болот. Өзү жалгыз кызмат кылбай койсо, Кудай насип кылып 5 эркек бере турган болсо, 5 келини 5 жагынан сазайын бериши мүмкүн. Теманын негизинде эми жыйынтыктап өтүңүздөр, деги эле учурдагы исламдагы аял затынын орду, алардын укугу кандай болууда, деги эле көрөрмандарга кеңеш иретинде өзүңүздүн баягы жакшы накыл кептериңиздин негизинде. Мен турмушта айтам да. Дин менен азыркы биздин мамлекеттин конституциянын закондорун карама каршы койбой, экөөнүн жакшы жактарын алып туруп, эми динде дагы жаман нерсе жок. Закондордо деле мен башында айтпадымбы, мынау болбойт деген нерсе жок да. Ошон үчүн мынау дин бузар деп коет адамдарды да. Законду бузар деп коет да. Анан ушул билим алыш керек.
дин жагынан дагы, светтик жагынан дагы укугу мен адамдын укугу бузулбаш керек да. Анан ошол жанагындай эркек адам өзүнө жана сиз айтып атпайсызбы, кайненеге кызмат кылыш керек, келиндер тияка кызмат кылыш керек. Ошондой кызмат кылыш үчүн шарт болуш керек. Кайнене дагы келгенде эле момундай үй бүлөлүк модель деп коет. Ошол өзү кийин мурун үй бүлөсүнөн запкы жесе, кайненесинен запкы жесе, кайта келип келинине ошондой бир катаал мамиле кылат экен да. Эми көп жылдан бери иштеп келатам. Анан бул ошо катаал мамилени кайта келинине жасайт экен да. Келиндики келгенде дейт, келгенде эле беттен алып ажылдабай, жакшынакай тосуп алыш керек. Бул адам катары сыйлаш керек. Келиңиз Нургүлчү. Сиз да жыйынтыктоочу сөзүңүз. Аял киши менен эркек кишинин укугу бирдей болгондуктан ушул нерселер баягы аял кишинин укугу тепселенип калбаш үчүн мен аял кишиге дагы эмес, эң биринчиден ошо эркек кишилерге кайрылат элем да. Ошо аял кишинин даражасы абдан бийик экенин эске алып, сыйлап коюшса деп ойлойм да. Анан дин жактан дагы туура эң биринчиден дин жактан жакшылап бир маалымат алып, дин жактан таанып билип келсе, ыйманды курчутса жүрөккө, анан мен ойлойм ошол себептен балким аял кишилерди кордобосуздур деп да ойлоп коем да. Ошол эле учурда аял кишилер дагы өз укугуңуздарды жакшылап билип, конституцияны окуп койсоңуздар, жанагындай запкы жеген аял кишилерге кайрылат элем. Эмне кылыш керек деп же ур токмокко калып үйдө отура бербестен, тиешелүү түрдө кайрылыңыздар органдарга, охрана ордерди колдогонго аракет кылыңыздар. Ал мыйзамдуу аткарса болот. Кээ бир учурларда баягы айтышат экен, андай нерсе жок деп коюшат экен, бирок бул нерсе бар. Охрана ордерди колдонсо болот. Көп өсүп турган гүлдүн арасынан бирди тандап жакшысын үзүп алган сыяктуу эле эркек заты дагы аял затын бирөөнү тандап алат да. Ошону үйүңүздөргө алып келгенден кийин баягы суу куйбай койсо соолуп калат деген сыяктуу эле, карабай койсоң өлүп калат деген сыяктуу эле мамиле болуп атпайбы? Анан колуңуздардан келсе назик адамды аяр мамиле жасап, ошол сиздердин очогуңуздарды улантып, сиздердин тукумуңуздарды улагана келген адам өзү сиздердин түтүнүңүздөрдү булатат. Илгери деле айтылган да, баланчанын үйүнөн түтүн чыгып атат, уулу жакшы чыккан, келини жакшы чыккан деген сыяктуу. Ошондуктан ошол эң башкысы ынтымак каалайт элем. Ынтымак болсо калган баары тең табылат деп ойлойм. Аял заты дан эгин себиле турган эгин талаасы мал дейт го. Эгерде дыйкан ага жакшы көңүл буруп, жакшы убагында сугарып, убагында кам көрбөсө, түшүм жакшы ала албагандай эле аял затында да убагында моралдык жактан, материалдык жактан, көңүл жактан бар жана кам көрө турган болсо, Кудай буйруса алты сан аман мыкты балдар төрөлөт экен. Анткени деңгээли төмөн мажур аялдар мажур балдар, деңгээли өйдө тыкан мыкты аялдардан мыкты балдар төрөлөт экен. Ошондой эле Асма деген энебиз өткөн, исламда орду бар, мыкты аял болгон, кызын турмушка узатып миткен экен. Кызым, күйөөңдү өзүңө кул катары көңүл бурдургуң келсе, күйөөңө сен күң болгун. Күйөөң үчүн сен жер болсоң, күйөөң сага асман болуп берет. Ошондуктан менин уямдан башка уяга учуп баратасың. Ошо жолдошуңдун нугу менен болсоң, Кудай буйруса баары жеңиш сеники болот деп. Анысары кыздарыбызга дагы Кудай таалам эс берсин, ыйман берсин, адеп берсин. Илимде мурда адеп дейт. Адеп акылак, көп сүйлөбөй, көп иш кылган, көрүнүктүү, пайдалуу иштерди жасай билген. Баягы Халид ибн Валид айтканда, силер улут коом болгула деген. Кыргызстан мамлекетибиздин 251 мамлекеттин ичинде байлаган илим менен, билим менен, эмгек менен, өнөр менен жайылта турган, көкүрөгүндө ыйман, акылында билим, колубутунан пайдалуу кесиптер келген балдар, кыздар, небере чеберелерди тарбиялаган ата-энелерден болушуңуздарды Кудайдан тилеп кетем. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламат калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.